Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор? Кайрадан видео сабагыбызда улантабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз баяндоочтун түрлөрү, этиштик баяндооч. Баяндооч сүйлөм тутумунда грамматикалык жактан ээге багынып, анын ар кандай абалын туюнткан мүчө, эмне кылды, эмне болду, кантти, эмне кылат, эмне кылып жатат, ким, эмне, кайда, кандай деген суроолорго жооп берет. Баяндооч ээлин кандай белгисин билдирери анын милдетин аткарган сөздүн семантикалык маанисине карай аныкталат. Мисалы, деңиздин энтиккен деми сезилди. Бул сүйлөм грамматикалык түзүлүшүнө карай жөнөкөй сүйлөм, сүйлөмдүн айтылыш максатына карай жай сүйлөм, баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу, айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жайылма, ойдо болгон мүчөлөрдүн катышына карай толук сүйлөм. Ушул жерден бир эрежени сиздердин эсиңиздерге салгым келип турат. Кыргыз тилинде ээси жок сүйлөм болушу мүмкүн, бирок баяндоочу жок сүйлөм болушу мүмкүн эмес. Ал эми синтаксистик талдоо жүргүзүп жатканда биринчи сүйлөмдүн баяндоочун табабыз, анан ээсин, анан калган айкындооч мүчөлөрүн таба баштайбыз. Мисалы, деми эмне болду, сезилди. Баяндооч, жөнөкөй баяндооч, этиштик баяндооч анын милдетин этиш аткарды. Ал эми эмнеси сезилди, деми сүйлөмдүн ээси, жөнөкөй ээ анын милдетин зататооч аткарды. Ээ менен баяндооч ээрчишүү жолу аркылуу байланышты. Кандай деми энтиккен сүйлөмдүн аныктоочу, жөнөкөй аныктооч анын милдетин атооштук этиш аткарды, аныкталгыч менен ыкташуу байланышында байланышты. Эмненин деми деңиздин аныктооч, жөнөкөй аныктооч анын милдетин зататооч аткарды, аныкталгычы менен таандык байланыш аркылуу байланышты. Кийинки мисал. Мунун баарын орган карыя күн мурун ойлоп койгон. Сүйлөм айтылыш максатына карай жай, грамматикалык борборлордун санына карай жөнөкөй, баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу, айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жайылма, ойдо болгон мүчөлөрдүн катышына карай толук сүйлөм. Грамматикалык борбору орган карыя ойлоп койгон. Орган карыя эмне кылып койгон? Ойлоп койгон. Сүйлөмдүн баяндоочу. Ким ойлоп койгон? Орган карыя сүйлөмдүн ээси. Качан ойлоп койгон? Күн мурун. Сүйлөмдүн бышыктоочу, мезгил бышыктооч. Эмнени ойлоп койгон? Баарын толуктооч, тике толуктооч. Эмненин баарын, мунун аныктооч, жөнөкөй аныктооч. Кийинки сүйлөмгө назар салабыз. Чоордун үнү тынбай сыбызгып жатты. Чоор деген бул улуттук аспаптардын бири. Анын үнү кубулжуп чыгат, баарыбызга жагымдуу. Бул сүйлөмгө синтаксистик талдоо жүргүзө турган болсок, сүйлөм айтылыш максатына карай жай, грамматикалык борборлордун санына карай жөнөкөй, баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу, айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жайылма, ойдо болгон мүчөлөрдүн катышына карай толук сүйлөм. Грамматикалык борбору үнү сыбызгып жатты. Үнү эмне болуп жатты? Сыбызгып жатты. Сүйлөмдүн баяндоочу, жөнөкөй, этиштик баяндооч анын милдетин татаал этиш аткарды. Эмнеси сыбызгып жатты? Үнү сүйлөмдүн ээси, жөнөкөй ээ анын милдетин зататооч аткарды. Кандай сыбызгып жатты? Тынбай сүйлөмдүн бышыктоочу, жөнөкөй бышыктооч, сын сыпат бышыктооч анын милдетин чакчыл этиш аткарды. Бышыкталгыч менен ыкташуу аркылуу байланышты. Эмненин үнү? Чоордун сүйлөмдүн аныктоочу, жөнөкөй аныктооч анын милдетин зататооч аткарды,
аныкталгычы менен таандык байланыш аркылуу байланышты. Кийинки сүйлөм. Тык-тык машинка баскан кыз эшиктен кирген Осмон Чолокту бир карады. Айтылыш максатына карай жай, грамматикалык борборлордун санына карай жөнөкөй, баш мүчөлөрдүн катышына карай эки тутумдуу, айкындооч мүчөлөрдүн катышына карай жайылма, ойдо болгон мүчөлөрдүн катышына карай толук сүйлөм. Грамматикалык борбору кыз карады. Кыз эмне кылды? Карады. Сүйлөмдүн баяндоочу жөнөкөй, этиштик, анын милдетин этиш сөз аткарды. Ал эми ким карады? Кыз бул жөнөкөй, анын милдетин атооч чөндүмөдөгү зат атооч аткарды. Менен баяндооч ээрчишүү аркылуу байланышты. Канча карады? 1 бышыктооч, жөнөкөй бышыктооч, сан өлчөм бышыктооч, анын милдетин санатооч аткарды. Бышыкталгычы менен ыкташып байланышты. Кимди карады? Осмон Чолокту. Толуктооч, тутумдаш толуктооч, тике толуктооч, анын милдетин зат атооч менен табыш чөндөмөдөгү жандама мүчө аткарды. Толукталгычы менен башкаруу аркылуу байланышты. Кайсы Осмон Чолокту? Эшиктен кирген. Бул сүйлөмдүн аныктоочу, тутумдаш аныктооч, анын милдетин зат атооч менен атооштук этиш айкалышы аткарды. Аныкталгычы менен ыкташуу байланышында байланышты. Кайсы кыз? Тык-тык машинка баскан. Сүйлөмдүн аныктоочу, тутумдаш, анын милдетин атооштук этиш менен айкалышкан тууралды сөз зат атооч аткарды. Аныкталгычы менен ыкташуу байланышында байланышты. Урматтуу окуучу достор, силер дагы кыргыз тилиндеги сүйлөм мүчөлөрдүн баарын өздөштүргөн соң, жогорудагыдай тартипте синтаксистик талдоо жүргүзө аласыңар. Силердин эсиңерге төмөнкүлөрдү салгым келип турат. Кыргыз тилинде 5 сүйлөм мүчөсү бар. Аныктооч, толуктооч, бышыктооч, баяндооч. Баш мүчөлөр деп баяндооч айтылат. Ал эми айкындооч мүчөлөр деп аныктооч, толуктооч, бышыктооч айтылып жүрөт. Ал эми бир сызык менен сызылса, баяндооч 2 сызык менен сызылат. Аныктооч толкун сызык менен, толуктооч үзүк сызык менен, ал эми бышыктооч үзүк үтүрлүү сызык менен сызылат. Төмөндөгү сүрөттөргө көңүлүңөрдү бурмакчымын. Ушул сүрөттөрдүн мазмунун чагылдырган бизге сүйлөмдөр дагы пайда болду. Дептериңерди аласыңар дагы ушул сүрөттөрдүн катарына дал келген сүйлөмдөрдү ушул сүрөттүн катары боюнча дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Мисалы, үлгүдө келтиребиз. Асылбек ата сал күлүмсүрөп карады. Бул сүйлөм кайсы сүрөттү чагылдырып турат? Албетте 3-чү сүрөттү. Дептерге көчүрүп жазууда бул сүйлөмдү биз 3-чү катарда жазабыз. Ал эми синтаксистик талдоо жүргүзө турган болсок, Асылбек ата эмне кылды? Карады сүйлөмдүн баяндоочу. Ким карады? Асылбек ата сүйлөмдүн ээси. Асылбек ата кантип карады? Сал күлүмсүрөп сүйлөмдүн бышыктоочу. Ал эми силер сүйлөмдөрдү дептериңерге көчүрүп жазгандан кийин сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн гана алдын сызасыңар. Баш мүчөлөрү булар жана баяндооч. Ал эми калган айкындооч мүчөлөрүнө тийишпей турасыңар. Баяндооч түзүлүшүнө карай жөнөкөй баяндооч жана тутумдаш баяндооч деп экиге бөлүнөт. Жөнөкөй баяндооч бир гана сөздөн турат. Мисалы, көрө-көрө көсөм болот, сүйлөй-сүйлөй чечен болот. Болот деген кызыл түстөгү сөз бир гана сөздөн тургандыктан бул жөнөкөй баяндооч болуп эсептелет. Ал эми тутумдаш баяндооч 2 же андан ашык сөздөн туруп бир гана суроого жооп берет. Мисалы, чылбыр колго илингенче мылтык атылып кетти. Атылып кетти деген кызыл түстө боелгон сөз
эки сөздөн туруп жаткандыктан бул тутумдаш баяндооч. Мисалы, сергек кайткан кыздар ойноп күлүп үйгө киришти. Эмне кылышты? Киришти. Бир эле сөздөн турат, жөнөкөй баяндооч. Отургандар Азаматка карашты. Эмне кылышты? Карашты, жөнөкөй баяндооч. Кондуздай кара чачтары сеңселе сапырылат. Эмне кылат? Сапырылат, жөнөкөй баяндооч. Жер соорусу аксай. Аксай деген бул кошмок сөз, эки сөздүн биригишинен бир жердин атын билдирип турат. Бирок эки сөздөн тургандыгына карабастан бир маанини билдирип жаткандыгына байланыштуу бул жөнөкөй баяндооч болуп эсептелет. Кийинки мисал: жерин сүйө албаган адам элин да сүйө албайт. Эмне кылбайт? Сүйө албайт. Бул тутумдаш баяндооч, анткени эки сөздөн туруп жатат. Экөөңдүн тоюңда атайын обон арнап, далайдын оозун ачырам. Эмне кылам? Оозун ачырам. Тутумдаш баяндооч, анткени эки сөздөн куралып жатат. Үйүбүздөн опурап топурап коноктор кетчү эмес. Кетчү эмес. Тутумдаш баяндооч, анткени эки сөздөн туруп жатат. Ал эми достор, силер экрандан чайнбордту көрүп турасыңар. Биз жогоруда слайдда сөз кылганбыз. Эмне кылат, эмне кылып жатат, эмне болду, эмне кылды деген суроолорго баяндооч жооп берет деп. Демек, ушул чайнбордтон ушул суроолорго жооп берген 10 баяндооч сөздү таап, дептериңерге көчүрүп жазасыңар. Бир баяндооч сөз үлгүдө кызыл түс менен көрсөтүлгөн. Мисалы, эмне кылат? Сүйлөшөт. Демек, эмне кылат деген суроого сүйлөшөт деген сөз жооп берди. Бул жөнөкөй баяндооч. Баяндооштун милдетин кайсы сөз түркүмү аткаргандыгына байланыштуу этиштик жана атооштук баяндооч болуп бөлүнөт. Биз этиштик баяндооштор жөнүндө сөз кылаардан мурда этиш деген эмне? Ушул эрежени эске салып алсак. Жогорудагы сүрөттө бийчилердин бийлеп жаткандыгын, улакчынын улак тартып бара жаткандыгын, ырчынын ырдап жаткандыгын, кыздардын топташ ойноп жаткандыгын, ал эми баланын комуз чертип, калган досторунун ырдап жаткандыгын, кийинки сүрөттө селкинчек тээп жаткандыгын көрдүңөр. Демек, ушул сүрөттөр аркылуу мен силерге этиш деп эмнени айтаарыбызды түшүндүргүм келип турат. Этиш бул заттын түрдүүчө кыймыл-аракетин билдирип, эмне кылат, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берген маани берүүчү сөз түркүм. Демек, биз бүгүн сүйлөмдүн баяндоочу этиш сөздөрдөн болсо, ал этиштик баяндооч болорун талкуулайбыз жана бир канча мисалдар менен далилдейбиз. Мисалы, биз мектепке кирдик. Сүйлөмдүн баяндоочу эмне кылдык, кирдик деген сөз, демек бул этиш сөздөн туруп жаткандыктан этиштик баяндооч деп аталат. Айганыш кыргыз тилинен сынакка катышты. Эмне кылды Айганыш? Катышты. Бул этиштик баяндооч. Анткени Айганыш сынакта мүмкүн бийлеши же ырдашы мүмкүн, түрдүүчү кыймыл-аракетти аткарышы мүмкүн. Кыргыз тилинде баяндооч демейде сүйлөмдүн аягында колдонулат жана көпчүлүк учурда анын милдетин этиш аткарат. Эгерде сүйлөмдө ээнин милдетин биринчи жактагы же экинчи жактагы жактама ататооштор аткарып турса, анда баяндоочко тиешелүү жак мүчөлөрү жалганат. Мен окуучумун, биз окуучубуз, сен окуучусуң, силер окуучусуңар. Этиштик баяндоочтун милдетин этиштин бардык жакталуучу формалары аткарат. Мисалы, мен 7-чи класста окуп жатамын. Мен деген сөздү кошпой туруп деле 7-чи класста окуп жатамын десек, аяккы контексттеги окуп жатамын баяндоочу аркылуу бул сүйлөм канчанчы жакта колдонулуп жатканын дароо билип алабыз. Бул сүйлөм биринчи жакта жекелик санда колдонулду. Окуп жатамын деген сөз бул этиштик баяндооч. Биз аларды кечээ көргөнбүз. Эмне кылганбыз?
көргөнбүз. Бул дагы этиштик жөнөкөй баяндооч. Мага кызыктуу жомок айтып бересиң. Эмне кыласың? Айтып бересиң. Этиштик баяндооч. Тутумуна карай тутумдаш баяндооч. Эмгекчил адамды эл баалайт. Эмне кылат? Баалайт. Баяндооч. Тутумуна карай жөнөкөй баяндооч. Алардан көп окумуштуулар чыгышты. Эмне кылышты? Чыгышты. Бул этиштик баяндооч, тутумуна карай жөнөкөй баяндооч. Мисалга карай турган болсок, күн карама көлөкөнүн баркын билбейт. Күн карама деген бул күндү карап өсөт. Кадимки диалект тилде кээ бирлер семичке деп айтап жүрүшөт. Демек, эмне кылбайт? Билбейт. Баяндооч. Жогорудагы эрежелерди эске салабыз. Бир эле сөздөн тургандыктан бул жөнөкөй баяндооч болду. Жайлай эмгектенген эл ак таңга кампа толтурат. Эмне кылат? Толтурат. Жөнөкөй баяндооч. Ал эми сөз түркүмүнө карай этиштик баяндооч. Жыйналышта Тынчтыкбек жакшы сүйлөдү. Тынчтыкбек эмне кылды? Сүйлөдү. Бул тутумуна карай жөнөкөй баяндооч. Ал эми сөз түркүмүндө аткарган милдетине карай этиштик баяндооч. Биз музейди көздөй бара жатабыз. Биз эмне кылабыз? Бара жатабыз. Бул баяндооч. Тутумдаш баяндооч. Ал эми сөз түркүмдө аткарган милдетине карай бул этиштик баяндооч. Бүгүн биз баяндооштун түрлөрү жана этиштик баяндооч жөнүндө сөз кылдык. Үйгө тапшырма болсо, көпчектин ордуна тиешелүү баянdoошторду жазабыз. Пайдалануучу сөздөр сүйлөмдүн аягында берилген. Эгерде үй тапшырмага же өтүлгөн жаңы темага кимде ким түшүнбөгөн болсо, Facebook'тан Нургүл Тайыр кызы деп издесеңер болот. YouTube каналыман дагы Нургүл Тайыр кызы деп издеп суроо калтырсаңар, же болбосо 0779 745 700 nurgultayırkızı@gmail.com куржунума кат жөнөтсөңүздөр сөзсүз жообун калтырам. Андан соң, урматтуу окуучу достор, Нургүл Тайыр кызы деп YouTube каналыма издеп кирген соң, подписаться белгисин басып койсоңуздар. Анткени менин ар бир даярдаган видео сабагым сиздерге тынымсыз барып турат. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.